Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн туз эфирде кабарлар программасы улантат. Студияда мен Альбина Жолоева. Чек ара кызматы жоголгон жоокерди издөөнү улантып жатат. Издөө иштери аскер жоголгон аймактагы эл жайгашкан конуштардан тартып, ээн капчыгай ашууларга чейин жүргүзүлүүдө. Жоокерди издөөгө Карамык чек ара бекетинин аскерлери, жергиликтүү милиция жана УКМК кызматкерлери, жакын жайгашкан айылдардын тургундары тартылган. Ошондой эле кызматтан бошотулган офицерлер да кошо издешүүдө. Карамык чек ара бекетинин аскерлери Бексултан Бардинов 2023 августтан бери дайынсыз. Чек арачылар алгач аны нөөмөткө кеткен бойдон дайынсыз экенин маалымдашкан. Темага улай. Ош аскери прокуратурасы жоокер чек ара кайтарууга эмес, аңчылыкка кетип дайынсыз жоголгонун аныктады. Чек ара кызматы нөөмөттөгү 4 аскер өз алдынча аң уулаганы кеткендигин маалымдады. Ал эми дайынсыз болуп жаткан жоокердин апасы уулум жетекчилигинин буйругу менен аңчылыкка чыккан экен деп аларды айыптайт. Ага кошо чек ара кызматынын эки түрдүү маалыматынан шектенип жатат. Негизи тарбия жоктуктан ушундай болушту. Армия деген солдат дегенди кийикке чыгарбайт да. Кыргызстанды, элди, журтту коргосун, мекенди коргосун деп армия. Болбосо onu күнүгө эле кийге атып жеп жүрсөлөр, онда кандай армия болот? Алгач жакындарына жоокерди качып кетти деп кабарлап, коомчулукка жоголду деп жарыялаганын жөө келтирет. Бул материалдын толук версиясын кабарлардын кечки жыйынтыкталган чыгарылышынан көрө аласыздар. Алай районунун Жаңы Арык участкасында электр энергиясынын кубаттуулугу өтө төмөн. Жашоочулар электр лампаларынан башка сыналгыда иштете албайт. Ал да үлбүлдөп гана жанат. Кубаттуулугун жогорулатуу үчүн жашоочулар кошумча 2 көмөкчү чордон орнотуу керектигин айтып, тиешелүү жерлерге кайрылышкан. Бирок андан жыйынтык чыкпай келет. Кечкиргенде эле уже светибиз үлпүлдөп кыйналабыз. Свет лампочкабыз же телевизорубуз күйүп калбасын деп onu өчүрүп, бардыгын өчүрөбүз. Бир лампочкабыздан слабый болот да. Ушу светибиз сал кыйынчыраак болуп атат биздечи. Анан ушу кечкиргенде иланчы болсо шам тамызышка аракет кылабыз. Ой, телевизорубуз же лампочкабыз күйүп калбасын депчи. Учурда электр мамычалары кооптуу кырдаал жаратып жатат. Электр энергиясынан түйшүлгөн жашоочулар тууралуу кабарчыбыз кененирээк кечки чыгарылышыбызда сөз кылат. Өзгөн шаарындагы 2 көп кабаттуу үй чөгүп кетүү коркунучунда турат. Бул тууралуу аталган турактын жашоочулары айтып чыгышты. Алардын билдиришинче, Скрябина көчөсүндөгү 30 жана 40 үйдүн жер төлөсүндөгү түтүкчөлөр жарылып кеткендиктен 2 жылдан бери ичин суу басып турат. Оңдоого мүмкүнчүлүгү болбогон жашоочулар суу толуп кеткенде гана тазалатышат. Бирок үйдүн асты жибип чөгүп кетпейби деп кооптонуп жатышат. Жашоочулардын көйгөйүн кабарчыбыз Жумагүл Закирова угуп келген. Өзгөн шаарынын Скрябина көчөсүндөгү 30 жана 40 үйлөрдүн жер төлөөсүнө суу толуп кетти. Мындай көрүнүш эми гана болуп жаткан жок. 2 жыл мурун жер төлөөдөгү түтүкчөлөр жарылып калгандан бери иштелген суулар ичине түшөт. Эскилиги жеткен түтүкчөлөрдү алмаштырууга чамасы жетпеген жашоочулар жылына 2 ирет сууну сордуруп алуу менен гана тим болушат. Кээде ичиндеги суу сыртка ашып, үйлөрдүн ичине чейин кирет экен. Yağmur yapkanı bana taşkarıyam tolar. Жамгыр жааганда сыртта сууга толуп балдар өтө албай калат. Жер төлөөнүн суусу толуп ашып чыгып, сыздын жыты 5-кабатка чейин чыгат. Биз бол боюнча мэрияга жаздык, чара көрүлбөй келет. Баары акчага келип такалып жатат. Негизи акчага келип такалып. Сөз болуп жаткан 2 үйдүн тең жер төлөөсүндө моңчуп суулар шарылдап агып турат. 2 жылдан бери ушул абалда турган үйдүн асты сууга толоюн деп калды. Саркынды суулардан чыккан жыт батирлердин баарына жыттанат. 2 үйдө 80 кожолук жашайт. Алардын баары качан үй чөгүп кетет экен деген кабатырда күн кечиришет. Анткени 2 жылдан бери үйдүн асты жибип калды дешет. Тиешелүү кызматтан турактын абалы текшериле элек. Бирок жашоочулар үйдө авариялык абалда деп күмөндөшөт. Сууну токтотуп, бүтүнлөй токтотуп таштайлы десеңиз, Сууну токтотуп салайлы десек, элдер суу ичет. Арыктагы суудан бар жок агып келет. Аны эч ким иче албайт. Ошондуктан авариялык абалда деп жатабыз. өзүмүзчө. Bu su endi Паште суумуз Жер төлөөдөгү суу 10 жылдан ашып кетти. 10 жыл ичинде суу менен тура берсе, бул жер чөгөт. Үйлөрдүн ичи да сырты да ушундай. Ярам сууду йыллап иче ормаса керек.
Сөз болуп жаткан үйлөрдүн түтүкчөлөрү мындан мурун 2007 да жарылып кеткен. Өзгөн шаардык мэриясы тарабынан түтүктөрүн оңдоо түзөөдөн өткөн. Эми аларды кайра башынан жаңылоого кала казынасынан акча бөлүнбөйт. Мындан сырткары жашоочулардан шаардык мэрияга арыз түшкөн эмес. Кайрылган учурда дагы менчик үйлөргө жардам көрсөтүү мыйзамга туура келбейт. Ар бир үйдүкүн багы мэрия таштап бере албайт, чыгарып бере албайт. Андай үйлөр абдан көп. Бирок ошол үйдө жашаган жашоочулар, ошол домком деп коет, ошолор квартал комитеттер бизге эгерде бир кайрыла турган болсо, кайрылуусу жөнүндүү болсо, анда биз аларга жардам бере атабыз. Быйылкы жылы 2015-жылы ошо толук суунун ичине киргизип алып үйлөрдүн ар бирине водоканал менен биргеликте, өзгөн таза суу менен биргеликте баардык талаптар аткарылган экен. Өзгөн мэриясынан кошумчалагандай, эгер бюджеттен каражат ашып кала турган болсо, ноябрь айында 50% каржылайт. Ошол эле учурда тургундардын социалдык шарты эске алынып, каражат көбүрөөк бөлүнүшү мүмкүн. Бирок түтүкчөлөрдү оңдоо менен эле эки үйдүн көйгөйү чечилип калбайт. Үйлөрдүн чатырына да суу өтүп, жаракалар кете баштады. Азырынча турактын чатырын жаап берүү маселеси мэриянын планына кирген эмес. Жумагүл Закирова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Белгилүү жогорку окуу жайдын студенттери Бишкекте баңгизат сатып иш алып барышкан. Бул тууралуу баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтан билдиришти. Ири көлөмдөгү баңгизатын сатуу учурунда баңгизат ташып келип, сатып иш алып барышкан атайын адистештирилген топтун 3 мүчөсү кармалган. Топ Токтогул районунун аймагында иш алып барган. Алар баңгизатты Бишкекке ташып келип, сатып турушкан. 13 сентябрда жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында алар 3 терек айылынан соодалашуу иштерин жүргүзүп жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Кармоо учурунда каршылык көрсөтүп, качып кетүүгө аракет кылышкан. Тинтүү учурунда жандарынан 2 килограмм баңгизат табылган. Алардын экөө 20 жаштагы Токтогул районунун тургуну, бирөө 21 жаштагы Сокулуктун тургуну экени аныкталган. Кармалгандар Бишкектеги белгилүү жогорку окуу жайдын биринин студенттери болгон. Жогорку соттун басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришкендей, пара талап кылып кармалган Лелин райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы кызматкери Айбек Баалбаевдин иши боюнча Лелин райондук сотунун актаган чечимин 10 сентябрда Бишкек шаардык соту четке какты. Шаардык сот Айбек Баалбаевди 2,5 миллион сом айыпка жыкты. Милиция кызматкери Айбек Баалбаев 2009-жылы кылмышка шектүү жарандын бир тууганынан инисин кылмышка жоопкерчилигинен бошотуп, жоопко тартпоо үчүн опузалап $500 талап кылып, УКМК тарабынан колго түшкөн. 2014-жылы аны Лелин райондук соту актаган болчу. Ош шаарындагы Бабур театры 97 сезондун ачылышын жасады. Театрдын репертуарында 10го жакын спектакльдер бар. Алар Барсбек, Апендинин катыны, Кечирмени, Эки байга бир маалай, Жүрөлүчү жүрөк оорутпай, Кыямат, Бул чалдар, Жаман чалдар, Лейли жана Менжун жана Мунажат чыгармалары. Булардын катарын 2 жаңы спектакль толуктаган. Алар Султан Раевдин калемине таандык Барсбек чыгармасы. Анын үстүндө 30дан ашуун аткаруучудан түзүлгөн чыгармачыл топ эмгектенип элге тартуулуу алдында турат. Экинчи жаңы чыгарма комедия жанрында болуп, Апендинин катыны деп аталат. Жүдө бүтүн дүйнөгө белгилүү десем болот. Азыр муну коркпой айта алам. Кыргыз эл жазуучусу Султан Акимович Раевдин Барсбек спектакли драма таманынан өтө бир башкача мааниде да бул. Бизге эң сыймыктанган таманыбыз автор өзү келип, өзү режиссерлук өзү коюп берди. Спектакльдин темасы ушу 7-чи кылымда жашап өткөн кыргыз баатыры ошо Барсбектин хаятı тоорусунда. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар Ынтымак сайтында да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак чекиткечи сайтынан тааныша аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Толукталган чыгарылышы менен кечки 8-де тааныша аласыздар.